Ассаламу алейкум, достор. Японский школьниктер эртең менен 7-де школга баратканда обязательно ата энелер тетигиндей сары жакет кийип, анан тиги флагты кармашып, машиналерди токтотуп, хотя и зеленый свет болсо дагы аябай ары бери карашып, балдарды түп-түз бассын, машинанын астына чуркап кирип кетпесин деп ата энелер көрүнөрү бүт бары ДНД окшоп светофордун өткөзүп главный жолдон. Анан светофор переключать эткенде дагы эмки жагына дагы тигине көрүнөр, тиги наркы бетте мугалим турат. Тоже желтый жакет кийет обязательно. Балдардын окуучулардын бул деген начальный школа 6-класска чейин. Тиги желтый шапочка, желтый рюкзак обязательно. Бул деген жүжөлөргө окшоп безопасный, опасный эме деген сөз да. Тиги айдоочуларга жакшы көрүнгөнгө атайын желтый ушундай шапка менен рюкзак кийишет. Мынакей көрүнөр, өткөздү. Все, балдар кетип баратат, тигинеке школгочу. Деп наркы жакта дагы чоң грузовик мынакей турат, потому что нар жакта дагы мурдум бүтүп калды. Эркек мугалим дагы тигинеки ата энеси балдарды өткөзүп, анан грузовик айдап жакка өтүп баратат. Көрүнөр, бүт бар ушундай. Мен дагы эртең менен биякта өз жагымда дагы тиги жилетим бар, ошону кийип алып, мына бул ата эне окшоп ошо өткөзөм да, пешеходный переходун обязательно мынакей ушуну тиги Новопокровка бул жакта мен көргөм, только жакеттери жок экен, это опасно да, сүзүп кетиши мүмкүн. Мына ушундай ноу-хау японский үйрөнсө болот.